Эгерде жеке менен ортого даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү. Бөлчөктү бөлчөккө көбөйтүү үчүн анын алымына бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөбүз. Эгерде алар кыскарбаса, бул жакта эч жери кыскарбайт, демек дароо көбөйтүп салсак болот. Ошондо 6-ны 5-ке көбөйтсөк 30 болот, 7-ни 7-ге көбөйтсөк 49, жообу 49дан 30. Эми кыскартуу деген эмне? Кыскартуу бул бир санга бөлүү дегенди түшүндүрөт. Эми кыскартууга болгон мисал карап көрсөк. Бул жактан 5 жана 10 саны кыскарат. Башкача айтканда 2 тең 5-ке бөлүнөт. 5-ти 5-ке бөлсөк 1 болот, 10-ду 5-ке бөлсөк 2 болот. Ошондой эле 8 жана 12 дагы кыскарат. Башкача айтканда 2 тең 4-кө бөлүнөт. 12-ни 4-кө бөлсөк 3 болот, 8-ди 4-кө бөлсөк 2 болот. Эми алымына бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөбүз. Ошондо жообу 6-дан 2 болот. Дайыма эле кайчылаш кыскартуу шарт эмес. Алым менен бөлүмдү каалагандай кыскарта алабыз. Бул мисалда 125 менен 100 саны 25-ке кыскарат. Башкача айтканда 2 тең 25-ке бөлүнөт. 125-ти 25-ке бөлсөк 5 чыгат, 100-дү 25-ке бөлсөк 4 чыгат. Ошондой эле кыскарган сан менен дагы кошумча кыскартуу жүргүзсөк болот. Башкача айтканда 4 менен 4-тү дагы кыскартсак болот. Ошондо 2 тең 1ден болот. Эми алымына бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөбүз. Ошондо жообу 7ден 5 болот. Эми бөлүүгө мисал карап көрсөк. Бөлүүдө биринчи бөлчөктүн өзү көчүрүлүп жазылат. Бөлүү көбөйтүүгө алмашат жана экинчи бөлчөктүн алымы менен бөлүмдөрү алмашат. Бул жакта 7 менен 7 7-ге кыскарат, 1ден тиет. Эми алымына бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөбүз. Ошондо жообу 5ден 6. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.